башталып, бүгүн долбоордун экинчи күнү болуп атат. Бүгүн болсо социалдык долбоорду жазуу боюнча долбоордун экинчи күнү кече теория өтүлгөн, кантип долбоорду жазыш керек, көйгөйлөрдү аныкташ керек. Бүгүн болсо ошол көйгөйлөрдү, айылдагы көйгөйлөрдү алып чыгып, өзлөрүнүн социалдык долбоорлорун жазып чыгышты. 20дан ашуун катышуучулар окуп жатат. Булар айыл өкмөтүнүн кызматкерлери, жергиликтүү активист айымдар, дегилер мен үйрөнгүм келатам деген конкурс негизинде тандалган катышуучулар. Анан бүгүн пландап жатабыз, саат 2-де Кочкор айыл өкмөтүнүн депутаттары келет. Ошо катышуучулар тандап алып чыккан долбоорлорду бирге талкуулашып, кантип туура чечим жолун табышып сунуш беришет. Ушул долбоордун алкагында мына Кочкор жаштар борборунда проом уюмуна салып берген. Ошонун алкагында биз мынакей видео камера алып келип берип атышат, онлайн камера. Бул ошо коопсуздукту сактоо үчүн максатталган. Анан жана азыркы ооруган адамдар көп, иммунитети алсыз адамдардын учурдан пайдаланып айтып кетип элем. Жалпы Кочкор районундагы активисттерди, жаштарды, жаштар уюмдары, ар кандай аялдар кеңештери келип, ушул жака келип, мына интернет бар, 20дан ашык ноутбук, компьютерлар бар. Любой момент келип, ушул жака келип пайданы алып, ресурстардан коомду өнүктүрөм деп салым кошуп, өзүңөргө деле кандай муктаждык керек болсо ошондо келсеңиздер болот.